алейкум, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарга кутмандуу күнүңүздөр менен Алла Таала барыңыздарга тынчтык берсин. Биздин могул жерде турган адамдар, агалар, эжелер, апалар, булар кайда кереместер. Мирлан Раимовго жүрөгү сыздап, ичинен күйгөн адамдар деп билебиз. Могул жерде азыр бизди тартып аткан YouTube блогерлерге дагы айтабыз. Могул жерде турган адамдардын баарысын тартып көрсөтүп койсоңуздар, анан биздин негизги максат Мирлан Раимов агабызга боштондук тилеп, бизге чейинде дагы Бишкекте дагы ошо соттун алдында да турганбыз. Мирлан Раимов жөнүндө айтсак, эми ал агабыз мындай айтканда, чындап айтканда, анча-мынча чиновниктерге караганда түзүк. Кыйла түзүк. Мен мындай айтайын, алиге оозу кышык болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн деген заман келип калды да. Өзгөнү Баткенге караткан министрлерге караганда мен Мирлан агам түзүк. Кыйла түзүк. Өзгөн кака карайт, Куршов кайсы жерге карайт, Мырза кайсы өкмөткө карайт, бар жогун билет. Анан Мирлан Раимов жөнүндө бул жигитти бекеден бекерге камап койду. Эгерде бийлик акыл эстүү болуп, жакшы ой жүгүткөн болсо, мына ушундай мыкты кесипкөй, өзүнүн кесибин сүйгөн, мыйзамды сыйлаган атууларды кол бутун кайрып барып камап койгону бул өтө туура эмес. Керек болсо бул жигиттерди кызматка чакырып, кызмат берип иштете турган жигиттердин бири деп ойлоймун. Билебиз, ушул Кемпирабад, Орто Токой суу сактагач ошол жерде түз алып, элдин оюну, үнүнү жеткирип, бүт Кыргызстан боюнча жеткирип турган жигит. Эгерде мындай ойлоп келсеңиздер, ошол Кемпирабадда элди көтөрүп чыккан, анан Кемпирабадды биз Өзбекстанга берет элек, сен ошого пут тосуп койдуң деген негизде мен өзүмдүн жеке оюмда ошол боюнча Мирлан Раимовдон өч алып атат деген ой болуп калат да, туугандар. Ошондой эле болуп калат да. Сен ошондой элди көтөрүп чыкпаганда биз Өзбекстанга бере берет элек деген нерсе жакшы акыл жүгүткөн адамдын оюна келет да. Эми бул кылган туура эмес. Биз ошол жогорку бийликте отурган Канчыбек Кыдыршаев УКМКнын жетекчиси, анан Кыргызстандын атасы дейбизби, падышасы дейбизби, Садыр Нуркожоевго да кайрылабыз. Ошо мына өзгөндүк, өзүбүздүн акабыз, мен мындай айтайын, Зулушев, Курманкул Зулушев өзүбүздүн акабыз, жедешибиз болот. Мына эртең да 5 жыл өтөт, туугандар. Мына түз эфирден айтайын, 5 жыл убакыт өтөт. Парламенттик болобу, президенттик болобу, кандай шайлоо болбосун, өзгөнгө келет. Бирок өзгөндүк, туугандар, ушул нерсени дагы эске алыңыздар. Келет. Бирок мына Курманкул Зулушевго дагы айтам, мына жерлештериңиз чыгып турат. Эгерде ушул кыргызчылык кылып, мына ушунча эл дагы биз барбыз, биз дагы шайлаганбыз, өзүбүздүн талапкерлерге добушубузду бергенбиз, биздин үнүбүздү уксун деп. Эми бийликке барып алып туруп, биздин үнүбүздү уккан бул кандай нерсе? Мен түшүнбөйм. Асмандан түшүп калдыбы? Биз алып барып отургуздук, кыргыз эли алып барып отургузду. 90 депутаттын дагы, Канчыбек Кыдыршаевич дагы, Садыр Нуркожоевич дагы кыргыз эли алып барып отурду. Асмандан түшкөн жери жок. Бар жок эл шайлаган, туурабы? Анан келип алып туруп, мына кыргыздын чыган, камчыга сап, бычакка сап боло турган жигиттерди алып барып, чындыкты айткан үчүн керек болсо ушу Кемпирабад, Орто Токой суу сактагычтары кетип атканда кайсы депутат чыгып сүйлөдү? Азыр чакырылышта ким сүйлөдү? Эч ким сүйлөгөн жок. Кытайры келип тартыбы? Элтери келип тартыбы? Тарткан жок. Ошо Мирлан Раимов агабыз, мына Асамидин агабыз экөө биргелешип бүт Кыргызстанга таркатып чыгарып атты. Ошолордун каналынан көчүрүп алып туруп, анан мынандай болуп атат экен, өзгөндө мынандай болуп атат экен деп көтөрүп атты. Биз кан жутуп, ошол жерде ысчык өтүп, давление ташып, ошол жерде энелер боюнда бар, жеңелерибиз келип отурганда, кайсы депутаты келип, кимиси келип бизден кайры болуп койду. Ошол нерсени да эске алыш керек. Анан ушундай элим, черим деп күйгөн, элим дегенде ичкен тамагын жерге койгон баланы камаган бул туура эмес, туугандар. Мен эч кандай баягы амал параз эмесмин. Мен ушу Мирлан аканын аркасынан ушундай болуп кетейин деп андай эмес. Мен просто ичиндеги нерсени айтып атам. Сиздер дагы ойлонуңуздар. Курманкул Зулушев ага мына өзгөндүк болот экенсиз. Сизден дагы көптөн көп мындай талап кылабыз десек, грубий тийип калышы мүмкүн, мындай суранабыз. Эгерде чындыгы өзгөндүк боло турган болсоңуз, ушул укаңызды да бир карап туруп, актап чыгарып коюң. Көрүп турабыз, ошол Кемпирабад боюнча эле өч алып атасыңар. Бул менин дагы оюм, ушул жерде турган элдин дагы ою.
Мирлан Ырайымовго боштондукпу туугандар? Боштондукпу? Мисалы ушунча эл турат мына, көрүп атасыздар. Баары жыргаган жерден келген жок. Баарынын өзүнө жараша түмөн түйшүгү бар. Мал, кою, тууган урук, бала чака, небере чөбөрөсү бар. Бирок мына Мирлан Ырайымовду камап койгону бул туура эмес туугандар. Ошондуктан ушу Садыр Нуркожоевич, Калчыбек Кыдыршаевич, ушу Кулмаков Зулушев биздин акабыз болот экен жердешибиз. Ушул дагы бир ыйманысык адам болсо керек. Ичине ой жүгүтүп ушунча эл суукта жүрөт, карда жүрөт, жамгырда жүрөт, Мирлан деп жүрөт. Ушулардын да талабын эске алып, Мирлан Ырайымовду чыгарып койсо, бул адилеттүүлүк болот. Биз көп нерсе сураган жокпуз. Акыйкатсыз болуп атат. Колу бүтүн калмап, өзү деле чакырса болот. Мисалы тойго деле чакырган берет, эртең таланчы той кылтат, 18-inde анан кел дейт. Мирлан аканы эске түсү жок эле барып, түнү менен барып камап кеткидей, ол не воро закон беле. Мындай айтайынчы, воро закон беле бул. Криминал чөйрө беле же неме беле, жанагы коррупционер беле, же бирдекени умарып кеттиби, же тоноп кеттиби, же мында Кыргызстанда аттуу баштуу мындай саясатчылардын бириби. Мындай ойлонуш керек да туугандар, мындай келип сүйлөп аткан адамды, чындыкты айтып, элим жеринде күйгөн адамды бул камаганы өтө туура эмес деп ойлойм. Эгерде Мирлан аканы басат, анан мени басат, анан бар жогуна 6 миллион элдин баарын баса албайт да. Анда кыла турганса баарын бирден алып келсин анда. 6 миллион элдин баарын ошентип бирден алып келип чыга берсин. Ошондо баары бирдей болуп калат. Братан, братва деп сүйлөп коебуз. Ушундай маниге алып келип калды да, ойлонуңуздар да туугандар. Ошондуктан Мирлан Ырайымовго боштондук тилейбиз. Бошотуп койсун бийлик. Мирлан Ырайымовго боштондук. Боштондук. Биз көп нерсени сурабайбыз. Ошо Мирлан Ырайымов агабызды чыгарып койсун. Мына айылда, Аламгожол айылда да ишенбесе, ошол тергөөчүсү болобу, башкасы болобу, айылга келип тууган уругунан, коңшусунан, барысынан мына биз дагы таанып жүрөбүз, бизден дагы сурасын кандай адам деп. Анан кийин барып эгерде мына биз моюнуна койдук деген болсо, эми бул бийликтин колунан бар жок нерсе келет. Мени дагы эртең келип туруп, бул бала жөн сүйлөйт, аркасында бирөө бар, акча берип атат деп чыгарып коюшу мүмкүн. Бирок мага эч кимдин акчасы кереги жок. Ырыскын Алла Таала берет, эсенчилик болсо, ден соолугум болсо. Ошондуктан барыңыздардан суранам. Мына эл кайдыгер карабаңыздар. Мирландай улуубуз камалып кетсе, бул Кыргызстанда акыйкатчылык жок, сөз эркиндиги жок деген маани болуп калат туугандар. Түшүнүңүздөр. Бул сөз эркиндигиде болгон, мындай айтканда, тыюу болуп калат да. Мен айтам, мен айтканым болот деп. Бул нерсе туура эмес. Эл илгертен сын айтып келген ошо чоңдорго айтып келет. Айтабыз дагы айтып келет. Чыдаса отурсун бийликте. Элге чыдаса отурсун. Туурабы? Мирлан Ырайымовго боштондук. 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 Мына эл жыргаган жерден келген жок, ушунча элди көрүп, Кулмаков Зулушев ошо акабыз өзгөндүккө жалаң өзгөндүктөрдүн бутуна чагып атасыз да. Жалаң өзгөндүктөрдү. Оразай Нарматова, баягы Болот Темиров, анабы Мирлан Ырайымов бутуна чагып атасыз. Баарын өзгөндүктөрдүнчү. Букаларыңыз, карындаштарыңыз баарын бутуна чагып атасыз. Бул мен ойлоп атам. Кичине адамгерчилик кылып, жакшы мында Кудайдан коркуп, биз жок нерсени кылып атабыз. Эртең дагы 5 жыл убакыт келет. Бул жерден эч ким байлап бербейт. Мен деген Султан Сулайман өткөн 6 кылым башкарган. Мен деген президенттер келген, кетти. Кандай келсе ошондой кетти. Эл ойлонуш керек туугандар. Ошон үчүн мына элдин арасында эртең баш көтөрүп баса турган болсун. Ошол киши да келген болсо ушул жерге аксакал болот. Бирөөнүн үйүнө барып тоюнда отуруп бата бере турган болсун. Калчыбек Кыдыршаевич дагы эртең Жалал-Абадка барып аксакал болот өзүнүн айылында. Садыр Нуркожоевич да экс-президент деген накамды алышты. Насип кылсын деп тилейм мен, башка нерсени не кылам? Мен жамандык каалабайм эч кимге. Просто чыгып аткан элди мына ушундай камчыга сап, бычакка сап, мыкты азамат уулдарды бутуна чапканды токтот. Мен дагы өзүмө жараша, өзүм арият намусум бар. Мен дагы болгон нерсени айткым келет. Мен ой жүгүртүп, мисалы азыр мына жерде барып микрофон сунсам баары айтат. Мирланды бекерle камап койду, Мирлан жакшы бала эле дейт. Ошондуктан мен сиздерден суранам, талап кылам, ошо Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, ошо
Кулманкул Зулошев, мынау Акылбек Жапаров, неме кабинет министри. Ишне мына элдин дагы үнү болгула. Биз дагы тажик эмеспиз, өзбек эмеспиз, биз кыргызбыз. Биз дагы элбиз мына. Деп бизди адам катары көрүп атасыңар, биздин үнүбүз жетпей атабы же айта берет кербен ит жүрө берет, кербен жүрө берет деп атасыңарбы? Ошондой майне кылып атат да, биз сүйлөп атабыз, көрүнгөн жерден чыгып сүйлөп атабыз, биздин үнүбүздү укпай атат да. Мында экен биз эртең бийликке барабыз, барып туруп силердин айтканыңарды кылбайбыз деп эркекче айтып койбойсуңар анан, шайланып алып туруп барып туруп ишти пачагасын чыгарбай. Мына жерге келип, көргөн стадиондо келип убаданы беришти билесиңер. Мен ошол жерде 90 депутатка да кайрылам. 90 депутат дагы мындай эркекче болуп, ошол жерге чыгып, трибунадан ата эле 15 мүнөттө танапсыз сурай бербеп, фракциясында депутаттын саны көп экен, регламентке ылайык 15 мүнөт танапсыз бериң. Урматтуу төрага, биз танапсыздан кийин улантабыз. Өздөрү саат 10-да барат дагы 15 мүнөт танапсыз алып, дагы танапсыз сурайт. Мен ошол депутаттардан дагы сурайм. Ушундай камчыга сап, бычакка сап, жигиттердин укугуну коргогула ошол жерде туруп. Туугандар, биз дагы өткөнгө барганбыз. Биз дагы жолугуш өткөргөнбүз, ошол жерде убадабызды бергенбиз. Мына Садыр Нуркожоевич президенттик борбордо өзгөнгө стадионду элди чогултуп, ошол жерде айта турган сөзүн айткан. Өзгөктөр да өзүнүн жаша оосун берген. Же бизди адам катары көрүп атабыз, же биз тажикпизби? Башка өлкөдөн келип жашап атабызбы ошо өзгөндө? Ошол нерсени түшүнбөй атат да буларчы. Ошондуктан мен сиздерге айтам, Мирлан Uraимовду бошотуп коюңуздар. Кеч боло электе бошотуп коюңуздар. Бул элдин улу. Элдин улу. Мирлан Uraимовго боштондук. Чоң рахмат. Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну